Эсеп палатасы Ош шаарынын 2023 жылдагы жергиликтүү бюджети боюнча шайкештик аудит жүргүзүп, 5 миллиард 659 миллион сомдук мыйзам бузуулар менен финансылык кемчиликтерди тапты. Мекеме билдиргенде 2023 жылдагы шаар бюджети 3 миллиард 224 миллион сом деп такталган. Бирок кирешелер планы 92,7% аткарылып, 235 миллион сом кем түшкөн. Айрыкча киреше салыгы жана ижара төлөмдөрү боюнча көрсөткүчтөр төмөн болгон. Чыгаша бөлүгү да толук ишке ашкан эмес, 91,8%га гана аткарылган. Билим берүү жана социалдык коргоо тармактарында каражаттар толук колдонулган эмес. Аныкталган мыйзам бузуулардын ичинен 1 миллиард 952 миллион сом калыбына келтирилиши керек болсо, бүгүнкү күндө болгону 31 миллион сому гана кайтарылган. Негизги кемчиликтер бухгалтердик эсептин туура жүргүзүлбөшү, сатып алуулардагы мыйзам бузуулар, муниципалдык мүлктү максатсыз пайдалануу жана 3 миллион сомго чукул каражат материалдык баалуулуктардын жетишпестиги менен байланыштуу. Аудиттин жыйынтыктары башкы прокуратурага да укуктук баа берүү үчүн жөнөтүлгөндүгү маалымдалды.